Эми кечирип коесуздар. Бул тажиктердин жери. Тажиктердин жерини биз арендага алдык деп келишим түзүп, ошо мадымаров кол коюп берип берген. Урматтуу президент, мени ушул жумуштан алыңыз. Мамлекеттик комиссиянын башчылыгы боло албаймын деп отказ кылып бардым алдына. Алтын Мазар толук бойдон Тажикстанга өтүп кетиптир. Ташиев Алтын Мазарды сатып бер деди. А мен ошол маалда Алтын Мазар үчүн чабышып жүрөм. Тытышып жүрөм. Тынымсыз иштеп атабыз, күнү түнү иштеп атабыз. Зындарды, баягы зымторлордун бардыгын өзүбүз чыгарып атабыз. Мурда Өзбекстандан сатып келип, Россиядан сатып келип, дагы башкалардан сатып келчү. Жок, андай эмес. Мурда жок, Кыргызстанда болгон эмес, тарыхында болгон эмес. Курал жарактарды, ар түрдүү курал жарактарды таап келдик дүйнө жүзүнөн. Мамлекетибиз күчтөндү. Мындан ары бардык тарап билет, кайсыл метр жер кимдики экенин, сантиметрине чейин өлчөп койдук. Арыстанın жанында арыстан жүрөт, шакалдын жанында шакал жүрөт. Бул жерде 4 көчө боюнча өтө чоң мамлекеттер аралык чоң кыжаатчылык болду. Себеби 4 көчөнү ушуга чейин, бизге чейин берип жиберишкен. Ачык айтайын. Бул тажиктердин жери. Тажиктердин жерини биз арендага алдык деп келишим түзүп, ошо мадымаров кол коюп берип берген. Бирок мен келгенден кийин, Госкомиссиянын төрагасы болгондон кийин, алар ошо договорду көтөрүп келди мага. Мына бул жер биздики. 4 көчө биздики. Биз силерге арендага эле бергенбиз. Керек болсо любой момент кайра алып коебуз депчи. Же болсо аренда бүткөндөн кийин 4 көчөнү алабыз деп ушинтип келишти мага, кагазды көтөрүп алып. Ошондо мен айткам, бул кагазыңарды мен признавать этпеймин. Эмне үчүн? Себеби дегенде 4 көчө Тажикстан ичинде жайгашкан жок. Биздин чек арада жайгашып атат. Чек ара такталмайынча, бул көчө сеникиби, меникиби болбойт. Бири-бирине арендага бериш, бири-бирине признавать эткен болбойт. Десем, жок, мына кол койгон, бизden признавать эткен, силердики де признавать. Ал признавать эткени туура эмес признавать эткен. Себеби признавать этиш үчүн монтип признавать этиш керек. Мыйзамдын чегинде тактап, сеники, меники деп признавать этиш керек. Анан жөнүнө кол коюп эле бул сеники, бирок биз арендага алып иштетип турайлы деп айткан бул туура эмес. Андай болушу мүмкүн эмес. То есть чек ара тилкелериндеги ар бир участок келишимдин гана негизинде аныкталыш керек. Арендага берилиш негизинде аныкталбайт. Келишимдин гана негизинде аныкталыш керек. Ошондуктан мунуңарды биз признавать этпейбиз деп чыктык. Бирок булар документ көтөрүп чыкты. Мына 4 көчө биздики деп. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Биз айттык, жок, 4 көчө силердики эмес. 4 көчөнү пайдалансак, ортодо пайдаланабыз. Пайдаланбасак, анда силердики деп биз эч качан признавать этпейбиз. Ушунун негизинде, ачык эле айтайын, анча-мынча кагылышуулар да болду. Анча-мынча балдардын, чын айтыш керек, баатыр балдарыбыздын кандары да төгүлдү. Ошол мурдагы бийликтин туура эмес кол коюп койгон негизинде. Муну айтсаң эле чычалашат. Ой, андай эмес, мындай эле. Ошонун ичинде жүрүп мына тактаган адам катары мен силерге ачык айтып берейин. Ошентип кол коюп коюшуп, ошо маалда 4 көчө силердики, биз арендага алабыз. 30 жылга, канча жылга? 49 жылга арендага алабыз. Деп кол коюп Мадымаровдун колу менен өткүзүп берип коюшкан. Ошону жок, андай эмес. 4 көчө силердики эмес. Бул кол койгонуңарды биз признавать этпейбиз деп талашып тартышып жүрүп 2 жыл салгылаштык, чын айтайын. 2 жыл талашып тартышып жүрүп, акыры 4 көчөнү кыргызча эмне деп коет эле? Баягы бейтарап деп, нейтральный кылдык. Орусча айтканда орусчаны бардыгыбыз жакшы түшүнөбүз го. Нейтральный статус бердик ал жергечи. Алардыкы да эмес, биздики да эмес. Ортодо пайдаланабыз. 240
253 metr жерdi 253 жана 100дөн 74 сантиметри дагы бар. 253 метр 74 сантиметр жерди ортодо пайдаланабыз деп мамлекеттик келишимге кол койдук. Мына бул башка иш. Эми ал жерде тажиктер биздики дей албайт. Биз дагы биздики дей албайбыз. Ал ортодогу жер. Алар да пайдалана берет, биз да пайдалана беребиз. Ошо 253 метр 74 сантиметрден чыккандан кийин чегара башталат. Биздики сеники болупчу. Мына ушул жер өтө биз үчүн оорго турду, чынында. Өтө оорго турду. Но бирок бул жерди биз чечтик. Акыры чечип алдык. Ал жерде баягы көпүрө бар эле, билесиңерби? Аксайдагы, Исвара, булар биз Аксай дейбиз да. Аксу дейбиз. Биз Аксу дейбиз, булар Исвара дейт. Так, ишо Исвара дарыясына өткөн көпүрө бар эле, аны кыргыздар салган. Ал жер дагы биздики деп туруп алышпады. Мына өлчөгөнүбүздө бул көпүрө биздики болот деп. Акыры көпүрөнү жок деп акыры ортосунан кесебиз деп калды. Көпүрөнүн жарымы силердики болот, жарымы биздики болот. Көпүрө болгону бир 15 метрби, канча метр? 15 метрдей көпүрө. 7,5 метри силердики, 7,5 метри биздики болот. Жок, болбойт. 15 метрден биздики болот. Көпүрө кыргыздыкы. Бул стратегический көпүрө. Муну бербейбиз деп талашып, тартышып, ызы-чуу кылып отуруп, акыры көпүрөнү толук бойдон өзүбүзгө алдык. Көпүрөнү алганда ошондо 270 метр деп жүрбөдү, билесиңерби? Узундугу баягы 4 көчөнүн узундугу 270 метр деп жүргөнү. Көпүрөнү өзүбүзгө алгандан кийин 253 метр калды да. 253 метр 74 сантиметр калды. Ошентип көпүрө да бизде калды, ал вечный болуп, 4 көчө нейтральный болуп калды. Имейте в виду. Нейтральный. Эки мамлекеттен пайдалана берет. Андан сырткары биз ушул жерде эле бир шарт коюп кеттик. Билесиздер, Кулунду Максат деген жолу бар. Баягы сайдын ичи менен өтө турган. Так, ошо Лейлек районунда. Ким баргандар болсо билесиңер. Кулунду Максат деген жол бар. Сайдын ичи менен өтөт. Ал сайдын ичинде буларга карап калган. Биз шарт койдук. Ошол жерди дагы биз мамлекеттик келишимге киргизебиз депчи. Мамлекеттик келишимге киргизебиз. Мамлекеттик келишим негизинде жолду көрсөтпөдүңөрбү? Мамлекет келишимдин негизинде ал жер кыргыз тарап тоскоолдуксуз жана бессрочный деп коет. Деп коет кыргызча. Мөөнөтсүз пайдаланат деп туруп мамлекеттик келишимге киргиздик ал жерди. Ал жолду дагы. То есть ал жолду мамлекеттик келишимдин негизинде кыргыз тарап мөөнөтсүз жана тоскоолдуксуз пайдаланат деп туруп жаздырып киргиздик. То есть муну эми мыйзам чегинде кабыл алынды. Бул бузула турган болсо, анда мамлекет чегарасы бузулду деген чоң жаңжал чыгат. Мына муну дагы ошол киргизип алдык да, ушулардын негизинде. Эми бүттү. Эми ушунун бардыгы 25-жылдын 19-мартында ратификациядан өттү. Ратификация деген баягы жогорку кеңештин макулдугун алды, бардыгы бүттү. 31-мартында Худжен шаарында кол коюлду. Эми башкача айтканда чегара боюнча келишим толук мыйзамдуу күчүнө кирди. Болду. Чегара бүттү Тажикстан менен. Эми жаңжал жок. Кудай кааласа. Бардыгы такталып бүттү. Кайсыл жер кимдики, мурда булар меники, бул дөбө меники, бул дөбө сеники деп уруш талаш боло берчү эле. Мындан ары эч кандай уруш талаш жок. Мындан ары бардык тарап билет. Кайсыл метр жер кимдики экенин. Сантиметрине чейин өлчөп койдук. Жерлерди. Эми урматтуу туугандар, демаркациялоо иштери жүрүп атат. Ал боюнча дагы аз төмөндө айтып кетемин. Эми урматтуу туугандар, Чоңолай районунда кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын аныктоо боюнча иштерине дагы бир жолу кененирээк токтолуп кетейин. Силерди кызыктырган, силердин айылыңарды, районду кызыктырган жерге дагы бир кененирээк токтолуп кетейин. Ош облусунун Чоңолай району Тажикстан Республикасы менен болгон мамлекеттик чегаранын узундугу 218 км түзөт. То есть Чоңолайдын территориясында 218 км түзөт экен. Анын ичинен төмөнкү участоктор эң көйгөйлүү болуп эсептелген. Чоңолай районунун Алтын Мазар участогунан тажик тарап 250 га жер аянтын бизге бересиңер деп суранып келген. Суранган, кээде айтып келген биздин жерибиз деп келишкен ар дайым. Бирок кыргыз тарап
Ал участоктардын баалуулугун эске алып, алмашпай койдук да биз. Жок, Алтын Мазарды биз алмашпайбыз эч жерге. Булар айтты, Алтын Мазарды бизге бергиле, биз силерге жер берейли деп да көрүштү. Биз айттык, жок, алмашпайбыз. Алтын Мазар бизде калыш керек. Натыйжада Алтын Мазар участогу толугу менен кыргыз тарапка калтырылып жазылды. Муну мен официалдуу түрдө айтып коеюн, Алтын Мазар биздин колубузда калды. Быйыл жазында бир эми кечирип коесуздар, биздин мамлекетте баягы өзүнүн жеке амбициясын, саясатын мамлекетти ойлобостон, саясатын ойлогон адамдар ушундай көбөйүп кетти да. Жазында бирөө айтып чыкты, ой, мына мен Алтын Мазарга барып келдим деп видеолорду тартып алган. Алтын Мазар толук бойдон Тажикстанга өтүп кетиптир, Ташиев Алтын Мазарды сатып берди деп. А мен ошол маалда Алтын Мазар үчүн чабышып жүрөмүн, тытышып жүрөмүн. Ошентип жүрүп Алтын Мазарды өзүбүзгө алып калдык. А булар болсо так, мына мен көрүп келдим, мына мен билип келдим. Ташиев Алтын Мазарды сатып берди тажиктерге деп жанын жеп атат. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн көп эле баягыдай айткан адамдарга ишене бербеш керек да. Документтерге гана ишениш керек. Мына документтерге гана ишениш керек. Жасалган, кол коюлган, кылынган иштерге гана ишениш керек. Оозу менен орок олуп, президентибиз айтмакчы, тили менен Москванын көчөсүн шыпырып жүргөндөр бардыгы ушинтип элдин арасына жанагы жалган маалыматтар таратышып, ызычуу кылышат. Ушуну мен баса белгилеп айтып коеюн. Алтын Мазар Кудай кааласа бизде калды. Буга чейин айтылгандай, Баткен районунун головной суу бөлүштүргүч курулмасынын Ак суу дарыясынын нугунда жайгашкан 3 суу дарбазасынын тең жарымынан чек ара сызыгы жазылганлыгына байланыштуу кыргыз тараптын пайдасына төмөк участоктор алынды. Унжу булак 500 гектар, Кароолдуң 100 гектар, Катта Туз 150 гектар, жалпы 750 гектар жер алынды. Жана муну айтып өттүм, дагы бир жолу айтып коеюн. Варух анклавынын муну жазып коюштур, ушуну 1000 гектар жерди жайыт жер аянтын биз аларга бердик. Бирок Караган сайдан 1000 гектар жерди алдык. Алмаштырдык. Мына маалымат иретинде дагы айтып кетейин. 91-жылкы картографиялык материалдардын негизинде Кызыл суу дарыясында жайгашкан көпүрө тажик тарапка таандык болуп белгиленип турган Унжу булактагы. Так. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Унжу булак участогу менен биргеле Кызыл суу дарыясындагы көпүрө да кыргыз тарапка калды. Ошондон силерге бери жака көпүрө куруп бербей койдум мен. Билесиңер, бери жака көпүрө куруп берем дедим эле, анан кийин бул көпүрөнү алгандан кийин коем, ушу бир эле көпүрө менен өтүп турушсун деп туруп калдык. Бир көпүрөнү дагы, может быть, келечекте куруп берербиз. Ал дагы керек деп. Кийин мага бирок айттырышты ушул жерде адамдарчы, ай, бир көпүрө деле керек, ошону деле салып кое бергиле депчи. Эми бул жактарды бүтүрүп алайлы, бир аз жумуштарды бүтүрүп алып, анда салып беребиз. Макулбу? А Унжу булактагы көпүрө бизге өттү, Кудай кааласа. Толук бойдон пайдалана берсеңер болот. Эми демаркациялоо иштери боюнча бүгүнкү күндө 114 гектар жер зым менен тартылып бүттү. Бул Баткен жана Лейлек райондорунда. Уже 120га барып калды окшойт. Тынымсыз иштеп атабыз, күнү-түн иштеп атабыз. Зымдарды, баягы зым торлордун бардыгын өзүбүз чыгарып атабыз. Мурда Өзбекстандан сатып келип, Россиядан сатып келип, дагы башкалардан сатып келчү эле. Жок, андай эмес. Өткөндө Өзбекстандан бир партиясы сатып келген экен. Кара Сатимов, генерал Сатимов каякта турат? Заставада. Ошо генерал Сатимовдун артынан сатылып келген экен. Кайра ошо зымга өзүн отургузуп алып кууганмын, бар Өзбекстанга өткүзүп кел депчи. Бизде гана кылынат. Бизде азыр түрмөлөрдө полностью ушул зым торлорду эме кылып атышат, жасап атышат. Бүт түрмөлөрдө ошолорду жасап, ошолорду иш менен камсыз кылдык. Так, өзүбүздүн зым торлору менен тартып атабыз. 114 гектарын тарттык, дагы эмдиги жылы бүтөбүз деген ойдобуз. Эми баягы айтып атышпайбы, бизден көп айыл өтүп кетти деп, баягы ар ким ушундай бир акмактары бар, калп нерселерди сүйлөгөндөр. Ошол боюнча да бир статистиканы айтып коеюн. Тажикстан Республикасы Исфара районунун Чорку жааматына караштуу Саманион, Кожалоо айылдарынан жана Орто Боз участкасынан жалпы 198 турак үй, 84 бош жер тилкеси, 12 социалдык объект, Лаккон участогунда жайгашкан Лаккон чек ара заставасы өткөрүлүп алынды. Биз бергенибиз Баткен районунун Карабак аймагынын Достук жана Дөбө айылдарынын
Ак Татыр айыл аймагынан Таштумшук айылынын жана Көктерек, Мазейиттин жер участоктарынан, Самаркандек айыл аймагынын Теске участогунан жалпы 181 турак жай өткүзүп бердик. 133 бош жер тилкесин бердик жана 8 социалдык имарат бердик. Ушуларды биз Тажикстанга өткүзүп бердик. То есть мондай караганда тең-метең эле болуп тур да. Булар бизге 198 үй бериптир, биз буларга 181 үй бериппиз. Булар бизге 84 бош жаткан жер участок бериптир, биз буларга 133 бош жаткан участок бериппиз. Бирок гектарлары бирдей эле. Гектарларын бая айттым силерге. Ар бир гектар үчүн эме кылат. Булар бизге 12 социалдык объект өткүзүп бериптир, биз 8 социалдык объект өткүзүп бериппиз. Булар бизге 2 застава өткүзүп бериптир, биз 1 застава өткүзүп бердик. Анан ушул жерде айтып коеюн, мына биздин айылдар боюнча айтып өттүм. Таштумшук деген айылыбыз бар. Булардын баягы Ходжалуунун ичине жайгашып калган, ичинде болчу да. Мурда эми азыр картаны алып коюшту. Мурда Таштумшук наркы Орто Боз менен биригип турат эле. Кийин Таштумшуктагы биздин үйлөрүбүздү сатып кете беришип, баягы 30 жылдын ичинде. Bir участок сатат, 2 участок сатат, 3 участок сатат, ушинтип отурушуп, ал жерде 5-6 эле үй калган биздин кыргыздардын азыркы күндөчү. 5-6 эле үй калган. Калганын баарын тажиктер алып, үйлөрдө жашап, бала чакалуу болуп, ошол жерде жашап атышат. Так. Бирок биз аларга мурдагы 21 гектар жерди коюп алып алдык да буларданчы. Булар айтты, биз бул жерде 20 жыл мурда алганбыз бул участоктарды. 30 жыл мурда алганбыз. Биз жашап атабыз. Жашасаң дагы биздин жерибиз. Деп жүрүп 21 гектар болгон 21 гектарды биз Таштумшукка мындай предъява кылдык да. 21 гектарды ал Таштумшукту компенсация кылып алдык. А мына Көктерек айылыбыз жанагы жолдун ортосунда калып кеткен. Ал жерде дагы канча 18 үй курдук беле? 18 үй курдук эле. 18 үй курдук эле, ошол жерде бир 5-6 эле үй жашайт экен. Мен балдарды жөнөттүм, мен барып текшерип келгилечи, канча адам жашап атат деп. 18 үй, себеби деген биягадагы тажик ортодо калып кетишкен да. 18 үйдөн 5-6 эле адам жашайт экен. Анан кийин аны дагы бердик. Бизге керек эмес ал жер. Ал жердин бизге перспективасы жок, ачык айтканда. Андан көрө башка жака көчүрөйүл деп, башка булардын айылдарын алып туруп ал жерди бердик. То есть биз жөн эле бизге өтө керектүү стратегиялык багыты бар же пайдалуу жерди берген жокпуз. Бизге керек эмес. Стратегиялык багытын жоготкон, чекеде жайгашкан, же тигилердин ортосунда калып кеткен, шахматный болуп каткан жерлерди гана берип алмаштырдык. Аны алмаштырбасак болбойт эле. Андан сырткары ушул айылдардагы Достук, Дөбө, Таштумшук, Көктерек айылдарынын, Мазейиттин жеринен, Теске участоктарынын тургундарын Баткен районунун Бужум айылына карашы Чет булак участогуна Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан жаңыдан түптөлгөн Жаңы Достук конушунда 181 үйгө салып көчүрүп койдук. Алардын ал жактагы үйлөрү эми чын айтканда кээ бирлеринин үйлөрү эскирип калган мындай үйлөр эле да. Биз жаңы 181 үйдү куруп көчүрдүк. Ушул адамдарыбыздын жанагы үйсүз калбасын деп. Же туруп тургула деген жокпуз. Туруп тургула эмдик жыл аласыңар, туруп тургула аркы жыл эмес, именно салып бүтүп туруп анан көчүрүп анан аларды чыгардык. 181 үйдү көчүрдүк. Алардын жанына дагы 10 сотуктан жер бердик. Эгерде жанына балама үй салам десең, балаңа үй салып ал депчи. Ошондой эле көчүрүлүп келген атуулдарыбыздын маселелерин чечүү максатында жалпысынан 300 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, анын ичинен Баткен район мамлекеттик администрациясына 225 миллион 500 миң сом, Лейлек район мамлекеттик администрациясына 73 миллион 500 миң сом акча бөлүнүп берилди. Акча каражаттары турак жайына жана бош участкаларына калган кошумча чарбалык курулуштарына жана бак дарактарына компенсация катары төлөп берүү үчүн бөлүндү. Бүгүнкү күнгө 75 жаранга 1 миллион сомдон компенсация төлөндү. Урматтуу туугандар, биз аларды жөнүнө көчүрбөстөн баягы анча сарайын калып кетти, тандырын калып кетти, очогун калып кетти, ошолорду восстановить этип ал деп туруп компенсация да колдун акчаларына бердик. Бул биздин эл да, биз аларды биз карабасак ким карайт эле? Деп алардын очогуңду баягы анча-мынча навес савесиңди же болсо малга болгон эме сарайларын салып ал деп туруп ар бирине 1 миллион сомдон акчаны бөлүп бердик. Анан Баткен району боюнча жер алмашуу иштери толугу менен аягына чыгарылды жана чек араны кайтаруу жаңы сызыкка
сызыкка өткөрүлдү. То есть алар бизге өткүзүү берди, биз аларга өткүзүү бердик. Бүт чегараны тактап, уже жаңы сызык менен чегараны кайтара баштадык. Так, болду эми. Эми мындан ары баарыбыз билебиз. Ким кимдин жери экенин. Жанагыдай ызычуу урушташ болбойт. Ал эми Лелек районунда Кулунду аймагынын Разаков айылынын Нурматов жана Жаныбаев көчөлөрүнүн Сада участкасы жана Максат айылдарынын тургундарын көчүрүү үчүн 76 турак үйлөр курулуп жатат. Курулуш иштери ушул жылдын 30 ноябрына чейин толук аягына чыгарып, жарандарыбыз үйлөргө берүү пландалууда. Лелек районунку 76 үй экен, аны дагы бүтүп атабыз куруп. Баягы Разаков айылынын ылдыйына куруп атабыз. Кудай калса жолдорун куруп атабыз, асфальттап, тимен укмуш сону. Өзүнчө эле микрорайон болуп калды. Ошол жерге жакында көчүрүп чыгарабыз, мына 30 ноябрга чейин. Алар да жол көчөдө калбайт. Жолдо, то есть жөн эме болуп калбайт. Мына ушул негизинен мен силерге айтарым, урматтуу эл журт. Негизинен ушул биздин чегараны тактоо, бүтүрүү боюнча эми мен деле баягы кыргыз айтып коет. Биле-биле көсөн болосун, сүйлөп-сүйлөп чечен болосун дегендей, мен деле башында чегараны кантип чечишибиз боюнча көп деле мындай маалыматым жок эле. Башында президент койгондо айткам, мен ушуну кылбай эле коеюнчу, койчу муну башка бир адамга эле берчи десем, жок, сен бүтүрбөсөң эч ким бүтүрө албайт. Сен бүтүрбөсөң башкалар мына бүтүргөн көрдүңбү, эч ким бүтүрө албайт деп мени зордоп жүрүшү койду эле. Анан кийин ушу жарымына, иштин жарымына келип калганда болбой калып, мен кайра бардым президентке. Урматтуу президент, мени ушул жумуштан алыңыз. Мамлекеттик комиссиянын башчылыгы боло албаймын деп отказ кылып бардым алдына. Барсам президент айтты, жок, андай болбойт. Сен аягына чыгарышың керек. Кыйынчылык бар, өтө кыйын, бирок тур ушуну аягына чейин деп президентибиз зордоп жүрүп, акыры ушуну аягына чыгардык мына. То есть эми азыр болсо тимеле чегара боюнча менден өткөн специалист жок болуп калды. Баарын көрүп, билип, өз колуң менен кармап, ушул ызычуу болуп жүрүп, баарын көрүп, билип калдык. Ошондуктан ушул кылган эмгегибиздин баардыгы биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин ошол койгон тапшырмасынын 2020 күздө койгон тапшырмасы мына 5 жылдан кийин быйыл аткарылып бүттү. Эми толук бойдон чегара коопсуз болду. Мындан ары Кудай буйруса биз коңшуларыбыз менен Кытай, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттери менен ынтымакта, ырашкерликте бири-бирибизге алакада жашайбыз. Мына бул жерде силер жашап атасыз, көрүп атасыңар. Мына бул жерден карамык постун ачып койдук. Тажик туугандары өтүп атса керек, тажиктер өтүп атса керек. Аларга препятствие кылбагыла. Биз деле ал жака барып келе беребиз. Алар деле бизге мындай тоскоолдук кылбайт. Ошентип мындан ары Кудай калса тынч жашайбыз деген ойдомун. Бирок ушуга келгичекти балдарыбыздын көптөгөн балдарыбыздын каны төгүлдү. Мына ачык айтышыбыз керек. Балдарыбыз баатырларча курман болду. Бирок курман болгон балдарыбыздын, жарадар болгон балдарыбыз эч кимди унутуп койгон жокпуз. Колдон келишинче жардам берип атабыз. Даже бүгүнкү күнгө чейин жардам берип атабыз. Ар бир курман болгон үй бүлөгө үй алып бердик. Мыйзамда жазылбаса дагы президент айтып үй алып бергиле деп үй алып бердик ар бирине. Бирөөсү да көчөдө калган жок. Так. Андан сырткары чегара кызматына азыр мындан ары күчтөнттүк. Буларга айлыгын жасап бердик. Өзүңөр билесиңер, эмне үчүн бул чегара чечилди? Жөн эле сөз менен эле чечилип калбайт. Биз армиябызды күчтөнттүк, куралдуу күчтөрүбүздү күчтөнттүк. Ошолорго миллиардтаган акчаларды кетирдик. Мурда жок, Кыргызстанда болгон эмес, тарыхында болгон эмес курал жарактарды, ар түрдүү курал жарактарды таап келдик дүйнө жүзүнөн. Мамлекетибиз күчтөндү. То есть чегараны бүтүрүш жөн эле бир-эки адамдын колунан келип калган жок. Бул комплекстүү, өтө чоң жумуштар аткарылды.